Бүгүнкү күндө өкмөттүн оптимизациялоо реформасы ишке ашпай жатканы катуу сынга алып жаткан кез. Айталы жакында эле бул боюнча парламентте эл өкүлү Алы Карашев маселе көтөрүп, өкмөттүн курамын түзүүнүн бекитилгенине 4 айдын жүзү болуп, оптимизациялоо жарыяланганы менен, бирок тилекке каршы эч кандай жыйынтык боло электигин сынга алып өткөн. Мына уже 4 ай болуп атат. Көпчүлүк мамлекеттик органдардын бүгүнкү күнгө чейин жобосун, иштөө жобосун дагы башкаруу схемасы да бекитилип бериле элек. Көпчүлүк мамлекеттик органдар мындайча айтканда мындай бир мекиндикте калып атат да, висячий болупчу. Анан эч ким иштеген жок бүгүнкү күндөчү. Ошолорго бир шарт түзүп бериш керек да иштегенге. Батыраак бекитиш керек, жыйынтыгын чыгарып туруп элге жарыя кылыш керек. Анда реформа эмне кереги бар? Баягы орун алмаштыруудан сумма өзгөрбөйт болуп калбаш керек деп айтат элем да. Мына ушуну дагы бир катуураак бир жарыя кылып көзөмөлгө алып айтып коюш керек дейм. Мындан сырткары так ушул өкмөттүн оптимизациялоо реформасы боюнча маселе көтөрүп, аны сынга алып келгендердин арасында Жогорку Кеңештин депутаты Марле Маматалиев дагы бар. Ал өз сөзүндө бул маселе өкмөт башчынын жеке көзөмөлүндө болгондуктан, ишти 4 айга созуктурбастан 1 айдын ичинде жана бир токтом менен чечип койчу маселе экендигин билдирди. Бирок депутаттын айтымында, эгерде өкмөт дагы убакытты чоюп, созуктура бере турган болсо, анда бизде акыркы 1-2 айда такыр эле мамлекеттик кызматкерлердин же органдардын бардыгы токтоп калышы ыктымалдыгын коңгуроо агууда. Эгерде муну дагы чоюп, ордуна келтире бергенсе, анда биз акыркы 1-2-3 айда такыр эле ошол мамлекеттик кызматкерлердин же мамлекеттик органдардын бардыгы токтоп калышына ыктымал да. Анткени мен айткан жанагы жөн эле лицензиялар бул бир жагы болсо, экинчи жагы ошол эле гостехинспекцияны мурда бир орган болчу. Азыр аны кайра чачыратып бардык органдарга берип коюптур. Алардын ич ара ичиндеги мейли кадрлык маселе бул бир жагы болсо, экинчи алардын жумуш алып баруу маселеси туруп калат. Анан кайсыл мыйзам менен? Эгерде биз азыр булар биригип калса, ичиндеги бир топ нормативдик правовой актылар өзгөрүш керек, токтомдор кабыл алыш керек. Андан сырткары мыйзамдарды керек болсо өзгөрүш керек болуп калат. Ошондуктан убакыт өтө аз болуп атат жана тар болуп атат. 4 айлык мөөнөттө буга чейин эле чак эле бүтүрүп, бир эле токтом менен кабыл алып кое турган эле жумуш да өзү негизичи. Ошол эле учурда Маматалиев оптимизациялоо кадамы менен бюджетти үнөмдөө маселеси да каралып, анын алкагында бир топ министрликтер, агенттиктер бириктирилип жана кыскаруу менен алардын ичиндеги ар кандай чыгымдар да азаймактыгын белгиледи. Бирок депутат азыркы тапта бул дагы ишке ашпаганын сынга алып, андыктан бул маселени дагы парламентте көтөрүп, тез аранын ичинде кайрадан катуу талаптар коюларын эскертти. Негизи бюджеттин үнөмдөөсү каралууда болчу, анткени бунун алкагында бир топ мисалы министрликтер, агенттиктер бириктиргенде алардын ичиндеги ар кандай расходдор азаймак да. Ошол эле прочий расход, ошол эле строительство оборудования, машина оборудования статьясы, ошол эле капложение статьясы, ошолордун бардыгы азаймак. Анткени министрлик бириккенде ошол жерде ишмердүүлүгү дагы биригип, анан айтылган статьялардын бардыгы өзүнчө юридический статусу албай, өзүнчө юридический лицо болбой, бир министрликке кошулгандан кийин баары кыскармак да. Андан сырткары бул адамдык фактор, жанагы реалдуу түрдө адамдын дагы азайышына алып келмек. Бул деген канчалаган айлык маана, бул деген канчалаган премиялар, бул деген канчалык ошол жерде сарптала турган акчалар болчу да. Бул экинчи жагы. Эми жөнөкөй эле оптимизация өткөзгөндүн алкагында 1 миллиарддан 7 миллиардка чейин азайт деген айтылат эле. Мына алардын дагы азайышына азыркы учурда жол жок. Азыркы учурда кылынган жок деп айтсам болот. Азыркы учурда мына ошону тез арада талап кылышыбыз керек болуп турат. Саясат талдоочулар бул маселе демилгелгенден тарт эле коомчулукта сын пикирлерге жем ташталып келгенин, анткени серепчилердин пикиринде шашылыш түрдө ишке ашыруудан мурда мамлекеттик башкаруу деген татаал системаны оң коруп салуу дээрлик мүмкүн эместигин, ага бир топ убакыт керек эле дешүүдө. Ал тургай бир топ министрликтерди алып, кээ бирлерин жоюп салгандан эч кандай алгылуу жыйынтык болбогонун жана өлкөдө мындай өзгөчө экономикалык, социалдык кысалыш кыйын кезеңде ого бетер суроолорду, кыйынчылыктарды туудурган көрүнүш болду дешип, оптимизациялоонун жемиш берүүсү өтө кыйын экенин белгилешет. Эмне болду? Практика жүзүндө бул көпчүлүк байкагандай, айтып келгендей, бир топ министрликтерди алып туруп, кээ бирлерин жоюп салып, кээ бирлерин бири-бирине кошуп салгандан эч кандай ишке алгылыктуу бир жыйынтык алгалоо болгон жок менимче. Эгер эң акырында ошол санын гана азайтуу деген максат болуп калган болсо, бул албетте өтө кейиштүү жана оптимизация жана реформалоо деген түшүнүктүн өтө бир жөнөкөйлөштүрүлгөн мааниси болуп орун алып калып атат. Анткени маселе санында эмес, сапатында болуш керегин баарыбыз так билип, көп айтылып жүрөт.
азыркы кезде чынында бир топ министрликтердин арасында дагы деле болсо түшүнбөөчүлүк, кайсы бир дайындалган кишилердин же катардагы иштөөчүлөрдүн кимге жооп, эмне боюнча жооп берери, ким алдында жооп берерлиги дагы деле маалым болуп уланууда. Ал эми Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Исабеков азыркы тапта Кыргызстанда экономикалык социалдык абал өтө начар болуп турганда сөзсүз түрдө мамлекеттик башкаруунун оптимизациясы болуш керектигин, бирок тилекке каршы система өзгөрбөгөнүн жана эч кандай оптимизация болду деп айтууга болбой турганын билдирди. Азыркы дүйнөлүк пандемия убагында анын үстүнө Кыргызстанга өзгөчө 5 элге жөтөлдүн пайдасы эмне дегендей, бул пандемиядан биздики анча эле начар абалдагы экономика, социалдык абал өтө начар болуп турганда, сөзсүз түрдө оптимизация, мамлекеттик башкаруунун оптимизациясы болуш керек болчу. Система өзгөрүлгөн жок тилекке каршычы. Эми бул Садыр Жапаров да жаңы эле президент болуп келди. Анын үстүнө проблемалар өтө көп. Сырткы карыз, ички карыз, чек ара маселелери, мына талаа жумушу. Бирок өкмөт көп нерселерди көз кырын салбай атат деп айта алат элем. Мындан сырткары экс-депутат Кубанычбек Исабеков бийлик башындагылар министрликтерди дагы оптимизация кыларда алгач эле бюджетти толтура турган министрликтерге өзгөчө көңүл бөлүшсө болмоктугун айтат. Ал тургай Исабеков өлкө оор кырдаалда кептелип турганда ушунча министрликтер, акимдер керек беле деп суроо салды. Бирок ал кандай болгон күндө да өкмөттүн структурасы, системасы тез арада ичинде өзгөрмөйүнчө экономиканы оңдоого мүмкүн эместигин эскертти. Мисалы миграция күчөгөндөн күчөп атат. Оптимизация болду деп мен айта албайм. Мисалы 1 миллиардтан ашык мамлекетти таштап коюп, тиги жанын багып, көрбөгөндү көрүп кыйналып мигранттар жүрсө, ошол миграциянын өкүлчүлүгүн биз убагында араңдан зорго ачтык элек. Россиядан, Жети шаарында, кыргыздар көп жүргөн жерде, Казакстандан экөөндө аларды болсо жоюп атат. Ким коргойт алардын социалдык жана укуктук жактан ким коргойт? Сомду да курсун кармап турган ошолор. Бюджетке барабар акчаны ошол жактан кыйналса, кысталса дагы ошол жардам кылып атты эле. Мурун деген биз иштеп турганда ал тургай облустарда, райондордо да ошолордун структуралары бар болчу да, миграциянын. Өзүн өзү баккан министрликтерди мисалы алып калыш керек эле да, кармап калыш керек эле да. Алар пайда алып келет да. Белгилей кетсек, ушул жылдын 3-февралында Жогорку Кеңеш премьер-министрлик кызматка Улукбек Мариповду жана ал сунуш кылган өкмөттүн программасын, түзүмүн жана курамын жактырып бекиткен. Ал эми анда өкмөт башчылыкка талапкер Марипов өз сөзүндө өкмөттүн курамы 48ден 16га азайтылганын билдирип, бул мобилдүү өкмөт түзүү башкаруу системасын оптимизациялоо аракети экенин айткан. Бирок муну бир топ депутаттар жана серепчилер сынга алып чыгышкан эле.